Карлыгач Байыш менен Эрчи жумушка келди. Бул кафенин филиалы жаңы ачылгандыктан кызматкерлер жаңы Карлыгач менен Байыштын мамилеси тууралуу эч ким деле маалымат билбейт. Жумуш күнү башталып, Карлыгач өз ишине киришти. Байыш кечки нөөмөттүн акчасын эсептеп чыгып баратканда официант жигит алардын жанына келди. Карлыгач эже, муну сизге тыштап кеткен унутуп калыптырмын. Сизди көрүп эстебедимби? Карлыгачка колундагы кулонду берди. Ким таштап кетти? Келиндин жүзү өзгөрө түштү. Кичинекей жылдызча кулонду дароо тааныды. Ооба, ага муну чынжырчасы менен Марат таккан. Анда экөө кыз жигит болуп жүргөн кез болчу. Карлыгач муну көп убакыт мойнунан түшүрбөй тагынып жүргөн. Кызык деп кулонду карамыш болуп таң калгандай түр көрсөттү. Кандай неме экен? Бер деди деп эле алып кала бересиңби? Ким экенин сурабайсыңбы? Байыш официант жигитке бир тийди. Сизди токтоп калды жигит. Эмне мени? Байыш акырая карады. Сиздер кеткенден кийин келген киши көп болчу. Ага көңүл деле бура албай калдым, деди жигит. Сизди дагы сурады деп айтайын деген, бирок Байыштын кызаңдап турган түрүн көрүп айткысы келген жок. Кишилер күтүп калды. Сен бара бер. Карлыгач официантты кетирип жиберди. Ким таштады? Я ким болушу мүмкүн? Байыш кызганып жатты. Билсем гана болдучу. Ачуулана бересиңби болор болбоско? Берчи мага алдагына. Карлыгач унчукпай Байыштын алаканына кулонду салды. Кантип ачууланбайсың? Бир киши келип сага могуну таштап кетип атат. Эмне болгон киши? Эмнеге таштап кетти? Эч ойлондурбайбы сени? Тезинен видео байкоону орноттуруш керек. Азыр видео байкоо болгондо дароо карап алат элек го. Мен жокто келчү болбосун. Карлыгачты караган Байыш сүйлөнгөн бойдон капчыгын алып сыртка чыгып кетти. Кантип эле Марат, рас кеттиң де унчукпай тынч отуруп калсын. Ал дагы бир нерсенин ичинен чыга электе Москвага кетип калсакпы? Байышты көндүрө аламбы? Жок дегенде 2 жылдай сыртта жүрө турсак Марат жашообузга киришпей калар деп ойлонду келин. Эртеден бери кемпир небересин сооротуу менен алек. Тургандан бери Мараттын кичүү баласы апама барам деп боздоо ыйлап жатат. Тирүү туруп апасынан ажыраган балага ич ачышып турду. Үйдөгү каткан таттуу тарапасын алып чыгып, болгон оюнчуктун баарын алып келип берди. Улуусуна эскирип калыптыр. Жашоону түшүнүп калган немедей чоң апасына жардамдашып, инисин сооротконго аракет кылып жатты. Бала неме бир кезде алаксып байкеси менен ойноп кетти. Сен ыйлаба, ыйлай берсең чоң апам дагы кетип калат. Анан экөөбүз жалгыз калсак коркобуз да, деп инисине бир нерсени түшүндүрүүгө аракет кылып жаткан небересин көрүп кемпир көзүнө жаш алды. Кудайым, ушул периштелерди эмне күнөө? Ата энесинин мээримине бөлөнүп, эркелеп өссө болбойт беле? Тагдыр, кайсы гана жоругуңду айтайын? Ушул балдарды кантип кыйып таштап кеттиң? Ушулардан айлан. Ушуларды бир көрүүгө зар болоор күнүң болоттур. Кемпир келинине ачуусу келип кетти. Нурзат телефон чалуудан ойгонду. Алган жок, өчүрүп койду. Башы деңгирейт. Дене табы да көтөрүлүп калыптыр. Бир топко эч нерсе эстей албай жатты. Бир кезде күйүүчү май чачып жатканын, муздак душтун астында турганын үрүл-бүрүл эстеди. Башым мыкчыды. Тимурдун үйүн өрттөп салганын эстеди. Үйдүн күйүп жатканы көз алдына тартылды. Дароо интернет желечесиндеги жаңылыктарды карады. Эч жактан үй өрттөнгөн тууралуу кабар окуй албады. Эмнеге тыптынч? Мен кетип жатканда күйүп жаткан, килейген үйдүн күйүп жатканын эмне эч ким көрбөй калдыбы? Деп суроолоруна жооп таппай жаткан Нурзат кимге чалып сурашты билбей жатты. Тимур бул учурда Айсаранын жанында отурган эле. Айсара өрт башталган жерге жакын жаткан болчу. Истен катуу жабыркап калыптыр. Эртең менен араң өзүнө келди. Айсаранын көзүн ачканын уккан Тимурдун кубанычында чек жок эле. Кызды палатага котортуп, баарын дайындап коюп, Тимур үйдүн эмнеден өрттөнгөнүн иликтеп баштады. Жигиттери видеого тартылып калган материалдарды чогултуп коюшуптур. Ноутбукка салып көрө баштады. Үйдү айланта май чачып жүргөн Нурзатты көрдү. Акмак, сен мени өлтүрөйүн дедиңби? Ызырынган бойдон унаасын көздөй жөнөдү. Анын келе жатканын көргөн айдоочусу эшикти ача салды. Айда Нурзаттыкына. Тимур өктөмүн катты. Айдоочу үндебестен зуулдата айдап, Нурзат жашаган көп кабаттуу үйдүн алдына келип токтоду. Демейдегидей айдоочусунун эшикти ачышын күтпөй эле өзү шашыла түшүп үйгө кирип кетти. Нурзат!
Кыйкырып кирип келген Тимурдун көзүнө столдун үстүндөгү коньяк менен рюмка урунду. Нурзат! Экинчи жолу кыйкырганда аял уктоочу бөлмөдөн чыгып, алайып Тимурду карап калды. Ачуусу менен эмне кылар экен деп коркуп да кетти. Бирок анысын билдирбегенге аракет кыла жайбаракат сүйлөдү. Эмне мынча чуу салып? Өлүмүш болбочу, Нурзат. Үйгө камалып коньяк ичип менин өлүмүмдү майрамдап жаттың беле. Мына мен өлбөй алдыңа келдим. Сен эмне деп жатасың? Столдо турган коньяктан рюмкага куя баштады аял. Өлүмүш болбо, мен баарын билем. Челектеп май алып барып чачканыңды, үйгө өрт коюп алып артыңды карабай качканыңды, анан да киши жалдап бизди өлтүртүүгө аракет кылганыңдан кабарсыз калды деп ойлоп жатасыңбы? Аны да билем. Сен эмне каалап жатасың? Тимур жакындап келгенде Нурзат артка кетенчиктеди. Жөн жүрөсүңбү же сенин көзүңдү тазалатып коюп тынч жашайынбы? Тимур аялды жакадан кармап тиктеп турду да, дем жетпей көздөрү алайып кеткенде дубалга түртүп жиберди. Дубалга урунган аял шалдая полго отуруп калды. Тимур чылымын алып, терезени карап, түтөтү унчукпай бир топко тура берди. Качан гана демин басып, ачуусу тарай түшкөндө бурулуп аялды карады. Менин аялым бойдон калсаң эле бөксөң толчудай болуп жатабы? Каалаганыңды берем дедим, каалашыңча жаша деп эркиндик бердим. Сенин үстүңө аял алып эч кайда баспайсың, эч кимге жолукпайсың десем жарашат беле сага? Эмне жетпейт? Айтчы, бизди өрттөп жиберип кантип тынч жашайм деп ойлодуң? Ушундай кадамдарга кантип барып жатасың? Сени тааныбай турам. Мен тааныган, мен билген Нурзат мындай эмес. Сен тааныган Нурзат качан эле өлгөн. Эми араң билип жатасыңбы? Дагы жакшы билбей калбай. Аны сен жылдар бою жанчып жүрүп отурдуң, эздиң, соолуттуң. Эми келип качанкы Нурзатты издеп жатканың кандай? Эми андай Нурзат жок. Сенин берген дүнүйөңдүн, эркиндигиңдин мага кереги жок болчу. Мага сүйүүң, камкордугуң жетиштүү эле. Кайдагы сүйүү, кайдагы камкордукту айтып жатам? Нурзат өзүн шылдыңдагандай кытмыр жылмайды. Жашын чыгарбай, ичине жашырайын деген бирок кармай албады. Көзүнө мончоктоп жаштар куюла берди. Жылдар бою сенин бир тамчы сүйүүңө зар болуп жашадым. Анан дагы эмне жетпейт дейсиң? Мен сага жаштыгымды арнадым, күйбөгөн жерим гүл кылып, эми кайдагы жаш кыздын кареги менен тең айланып жатпайсыңбы? Аял көз жашын колу менен сүрткүлөдү. Тимур аялды аядыбы, Айтор ага суу алып келип берди. Нурзат, жашооң мен кеткен жерден бүтүп калбайт. Мени кое бер дагы жашачы жыргап. Эми мынча өзүңдү кыйнайсың эмнеге? Айтчы. Балким бактыңды табасың. Сени сүйүп жашай турган адамга жолугарсың. Аялды колунан кармап жерден тургузду да сыртка чыгып кетти. Карлыгач эми Бишкектен кетүүнү гана ойлоп жатты. Бишкек ага эскисин эске салган жайсыз шаардай сезилди. Жаңы шаарга барып, жашоосун бир отоло жаңы барактан баштагысы келип жатты. Башка жака барса эле эскиси унутулуп, жаңысы жай тапчудай туюлду. Уктоочу бөлмөдө телефон баскылап жаткан Байыштын жанына келди. Эркелеп жанында бир аз жатты да кеп баштады. Байыш, биз Орусияга барып иштеп келбейлиби? Эмне? Кайдагы Орусия? Кафе ачып анын ишин жаңыдан жолго салып келе жатам. Алар эмне болот? Анын баарын абадан акча табашты дейсиңби? Банкта толтура кредит бар, аларды төлөш керек. Кафеге жетекчи кылып бирөөнү дайындап кетебиз. Онлайн көзөмөлдөп турабыз. Тескерисинче ал жактан экөөлөп иштеп кредиттен батыраак кутулабыз. Кафенин иши мен каалагандай жүрбөй калсачы? Ушунча эмгегим талаага кетеби? Орусия кайдан чыга калды? Жакшы билген кишини дайындайбыз. Ал жактан жакшы иштеп, керек болсо Москвага тамактануучу жайышсак да болот. Элдин баары эле ал жакта ишкерлик кылып жатышпайбы? Бишкекте, Москвада тамактануучу жайларды ачып салсаң эмне жаманбы? Карлыгач Байышты карап калды. Байкап көрөлүчү. Байыш көңүлдөнүп калгандай сүйлөдү. Байышка Москвадан тамактануучу жай ачалы, кредитти экөөлөп эрте төлөйбүз деген сөздөр чынында жакты. Ойлонуп отуруп калды. Марат агасынын сөзүнөн кийин көп ойлонду. Акыры агасынын сөзүнө муюп айылга жөнөдү. Дарбазадан кирип келген атасын көздөй уулдары жүгүрүп жетип барып кучактап калышты. Чоң апа, чыныңдагы сууну алып келбейсиңби деп улуураак кыйкырды. Баспай туруңуз, азыр чоң апам суусун чачсын, анан киресиз, деп атасын колунан тартты.
Аңгыча уулунун келгенине жетине албай турган эне суусун алып келип айлантып чашты. Жакшы келип алдың байланайын. Сени келет деп камыр жууруп жар көп жасадым. Садага болоюн. Сумкаңды таштап келе кал, деди кемпир кубана. Балдар атасын бучкактап эле ээрчий басып калышты. Бир аз көздөрүнөн далдоо болсо кайра кетип калчудай чочулашты. Ата энесин сагынып мусапыр болуп отурган балдардын жүзүнө кызыл жүгүрүп кажы кужу түшүп, бири бири менен сүйлөшүп атасына эркелеп бүтүшпөйт. Атасынын алып келгендерин ары бери көтөрүп сүйүнүштөрүндө чек жок. Кемпир неберелеринин кубанычын көрүп көзүнө жаш ала сүйлөдү. Өх, келип рас кылбадыңбы? Ата деп бири ыйлайт, апа деп бири ыйлайт байкуштарым. Энеси болбосо дагы сен жанында бол. Карачы, жүздөрү күлүп калбадыбы? Кайда барат элем? Эми айылда эле болом. Шаардагы үйдү ижарага берип койдум. Мейлиң, тура бергенче керек жараганга акча кылып турсун. Ичип алып Карлыгачка барып бирдин ичинен чыкпаса экен деп сана аркап жүргөн кемпир кубанып кетти бул кабарды угуп. Үйдү Батирге берип салса, эми Марат шаарга барам дегени токтотот деп ойлонду. Тимур Айсараны бейтапканадан чыгарып, башка Батирине алып барды. Тигүлүү эмне болду? Өрт эмнеден чыгыптыр, деди кыз үйүнө кирип баратып. Балдар иликтеп жатышат. Азырынча белгисиз. Үйдү оңдоп түздөп сатабыз, башка жаңы үй алабыз. Сен ал жөнүндө ойлонбо. Тимур өрт эмнеден чыкканын эч кимге айткан жок. Аны билгендердин дагы оозун жаптырып, жазылган видеолорду жок кылдырып салган. Айсара, сен тамактан, эс ал. Мен сотко кеттим, буюрса, бүгүн бүтөт, сага сөз берем. Чекесинен өөп үйдөн чыгып кетти. Сот залында маңдай тескей Тимур менен Нурзат отурду. Экөөнүн тең жанында жактоочулары бар. Сот иши Тимур күткөндөн да тез бүттү. Нурзат эбак ажырашуу арызына кол коюп даярдап коюптур. Бая күнү жулунуп баарын алам, эч нерсеси жок калтырам деп жаткан аял бүгүн өтө токтоо, жумшарып калыптыр. Ушунун баарын бер деп жаткан узун тизме жок. Тимур кагазды карап чыгып таң калгансып Нурзатка карады. Нурзат кое бер дегенсип көзүн жумуп, башын бир ийкеп койду. Аял Тимурду кое берүүнү чечти. Эми ал сүйүү күтүп эмес, өзүн сүйүп жашоого үйрөнмөй болду. Сот залынан чыкканда Тимур Нурзаттын жанына келди. Тимур эмнегедир сөзү буулуп сүйлөй албай койду. Экөө үн сөзсүз бир топко турушту. Мен эми тынчыңды албайм, кетип жатам, деди Нурзат мукактана. Үнү дирилдеп чыкты. Кайда? Тимур тайсалдап Нурзаттын көздөрүнө карады. Уулумдун жанына. Көзүнөн жаштар сызылдай алдын. Ыйлаба, баары жакшы болот. Ишенчи, сени дагы жан дүйнөңө жага турган жашоо күтүп жатат. Тимур Нурзаттын жашын сүрттү. Мен барайын, сага чын жүрөктөн бактылуу жашоо каалайм, деди аял. Тимур Нурзатты кучактап коштошту. Аял жолдун аркы бетине өткөндө кылчайып аркасын бир карады. Жүзүндөгү жашын сүртүп, бир жылмайып койду. Нурзат Тимур менден кутулганына сүйүнүп аркасын карабай кетсе керек деп ойлогон. Бирок Тимурдун анын жанына келгени, жакшы сөзүн айтып, көз жашын сүрткөнү жүрөгүн жылытты. Унаада бирде ыйлап, бирде сооронуп бара жаткан аял болду Нурзат. Жаш кызча бырылдап ыйлаганыңды токтот. Өзүң үчүн жаша, убакты өзүңө бөл. Эми сен эркинсиң, эркин, деп үнүн чыгара сүйлөндү. Айсара, деп кыйкыра кучак толо гүл көтөргөн Тимур үйгө кирип келди. Үнүндө кандайдыр бир кубанычтын белгиси байкалат. Тынччылыкпы? Уйкулуу көзү менен Айсара оозгу үйгө чыга калды. Бүттү, баары бүттү. Эми экөөбүздүн жашообуз башталат, экөөбүздүн, деп колундагы гүлүн берип, маңдайынан өптү да тизелей отура калып шакекти сунуп кыздын колун сурады. Уйку соонун ортосунда турган Айсара таң калгандай Тимурду карап калды. Аялы көпкө сүйрөсө керек, жөн эле ажыраша калмак беле деп ойлогон. Тимурду ишенбегендей карады. Эмне болду? Мына ажыраштык, кагазды ачып көрсөтө салды. Биз менин мыйзамдуу түрдө ажырашуумду күтүп жатпадык беле? Жок деген турасыңбы? Жок дей көрбө. Чыйпыйы чыгып кетти Тимурдун. Айсара унчукпай колун сунду. Көзүнөн жаш айланып кетти эмнегедир. Тимур шакекти салып, кызды көтөрүп тегерете берди. Качан гана баш айланганда токтотту да бекем кучактады. Сен меникисиң. Биз сөзсүз бактылуу болобуз. Тимурдун жүрөгү сүйүүгө толуп турду. Нурзат, Тимурду унутам, өткөнгө кайрылбайм, өзүмдү гана ойлойм дегени менен оюнан чыгарып сала албай койду.
курбулары менен жолуксам алаксыймбы деп ойлоду. Бирок аларга жолугушууну жан дүйнөсү каалабай турат. Үйдө да отургусу жок. Акыры кийинип, боенуп көчөгө чыкты. Бул сапар унаасын айдаган жок, жөө басмай болду. Айлана тегерекке көз чаптырып, шашпай баскан аял китеп саткан жерге көз токтотту. Буга чейин китеп саткан дүкөнгө эч маани берчү эмес. Жашоону жаңы барактан башта деген китеп көзүнө урунду. Дароо сатып алды. Акчанын кайтарымын кайрып берейин деп орундагы сумкасын чукулап жаткан баланы күтүп отурган жок. Ал сага кала берсин. Жылмайып жолун улап кетти. Жок эже, мен ала албайм. Мынча акчаны алгыда эч нерсе кылып берген жокмун го сизге. Бала артынан жетип барды. Мен сага белек кылып берип жатам. Беймарал ала бер. Аял баланы башынан сылап кетип калды. Бала акчаны бир карап, аялды бир карап, ага ушунчалык ыраазы болду. Ооруп жаткан атасынын дарысына кайдан акча табам деп баш катырып турган өспүрүмдүн көзүнө Нурзат Кудай жөнөткөн периштедей эле көрүндү. Нурзат жол боюндагы кофейняга кирип, төрдөгү столдон орун алып, китеп окуп отурду. Бир учурда жанына бейтааныш мырза басып келди. Жаныңызга отурсам болобу? Башка орун калбай калыптырбы? Нурзат китептен көзүн албай туруп жактырбагандай үн катты. Ачууланбаңыз, сиз менен бир аз сүйлөшкүм келди. Эмнени сүйлөшөбүз, айтыңыз? Нурзат китепти жаап, кишини карап отуруп калды. Нурзат жактырбай турганы менен экөө таанышып бат эле тил табышып кетишти. Колуңуздагы китеп жактыбы? Чынын айтсам, атына кызыгып эле сатып алдым. Азырынча түшүнбөй эле окуп жатам. Эмнеге дал ушул китепти тандадыңыз? Деген кишинин суроосун Нурзат жоопсуз калтырган жок. Төгүлүп жашоосунда болуп жаткандарды сай медиреп отурду. Ошондой деңизчи. Жан дүйнөңүздүн тынч эмес экени жүзүңүздөн байкалып турат. Эми жолдошумду баарын унутуп өзүм үчүн жашайын деп чечтим. Деген Нурзат телефонуна үңүлдү. Жүзү дароо өзгөрө түштү. Бир күн чыдай алган жоксуңбу деген сөзү жанындагы кишиге дагы угулду. Эмне дедиңиз? Бүгүн эле ажыраштык го. Күйөөм тиги жаш сүйгөнүнүн колун сураптыр. Азыр эле баарын унутуп өзүм үчүн жашайм деп жатпадыңыз беле? Демек, сиз ал адамды кое бере албай жатасыз. Сиз аны кое беришиңиз керек. Жек көрүү, таарыныч менен сиз өзүңүз үчүн эч качан жашай албайсыз, деди. Мени жалгыз калтырасызбы? Жалгыз калгым келип жатат. Болуптур, сизди жалгыз калтырайын. Бирок жаман нерселерди ойлонбоңуз. Бул күндөрдүн баары артта калат. Колуңуздагы китептин автору менмин. Сиз мага келиңиз, эски жараатыңызды айыктырабыз. Баарын жаңы барактан баштайбыз. Киши визиттик карточкасын сунду. Кош болуңуз деп сыртка чыгып кетти. Психолог Эрмек Таиров деген визиттик карточканы карап отуруп калды Нурзат. Чын эле экөөлөп иштеп, кредитти төгүп бүтүрүп алсак, анан ал жактан дагы кафе ачсак эмнеге болбосун? Бул жактагы, ал жактагы ишим жолуна түшүп кетсе жаманбы? Жакшы идея экен. Карлыгачтын Орусияга кетүү тууралуу айтканын көп ойлонгон Байыш акыры анын айтканына көндү. Экөө кеңешип, кафелерин башкартууга ишеничтүү киши издеп, документтерин дайындап кетүүгө камылга көрө башташты. Байыш кафенин көптөн бери бүтпөгөн иштерин бүтүрүп керейли кечке колу бошобой жүрдү. Бул учурда Карлыгач эки баласын бир көрүп кетүү тууралуу ойлонуп жатты. Эптеп бир мүмкүнчүлүк таап көрүп кетсем деп кимге байланышууну билбей турду. Мараттан, кайненесинен өтүнүп көрөйүн деп аларга чалып көрдү. Чоочун номер болгон үчүн экөө тең чалуусун алды. Бирок мен Карлыгач дегенге калган сөзүн укпастан өчүрүп салышты. Алардан майнап чыкпасын билген келин акыры айылдагы алысыраак тууган бир абысынына чалды. Мурун экөөнүн мамилеси жакшы болчу. Ага барган сайын белек печкеге алып барчу. Анткени менен азыр экөө мурдагыдай шатыра шатман учураша алган жок. Эптеп балдарымды бир көрсөтүңүзчү деп суранды эле, анысы көнбөй койду. Кой Карлыгач, саатыңды чыкылдатпа. Бул жакта айыл деп коет. Сенин келип кеткениңди эч ким көрбөй калмак беле. Эртең Марат менен жеңем менин теримди тескери сыйрыбайбы? Жеңе, акча деле берейин. Москвага кетип жаттым эле, бир көрүп кетейин дегем. Жарым эле саатка үйүңүзгө ойноткону болсо да сурап чыгыңызчы. Үйүңүзгө чейин такси менен барам, эч кимге көрүнбөйм. Акчаң өзүңө буйрсун. Ортомчу боло албайм. Карыган жеңем бооруна басып багып жатат балдарды. Менин сага жашырып жолукканымды укса зар какшабайбы? Марат үйүмдү үч көтөрүп кетер. Азыр алардын сага балдарды көрсөтө турган түрү жок.
Көнүп калганда алардын дагы оюн бузуп, бир көрүнүп кетип калганда аларды ыйлатып кейиткенден башка эмне кылат элең? Болору болуптур эми. Жакшысы ошол жашооңду тынч жашай бер. Балдардын өз ырыскысы бар, чоңоет. Чоңойсо өздөрү сени таап барар, деди. Карлыгач жеңесинин айтканын уккан соң шаабайы сууп, көз жашын кылгыртып отуруп калды. Анын акыркы үмүтү ушул жеңес эле. Бир топко көз жашын тыя албай ыйлап отурду да, эсине бир нерсе тыктей түшкөндөй тура калып бетин жууганга шашты. Шашыла боенуп жасана баштады. Анын минтип боенуп жатканында себеби бар. Өткөндө ушинтип балдарын эстеп ыйлап отурганда үйгө байыш келип калган. Карлыгачтын ыйлаганын байкап, себебин сураган. Байышты туура эле түшүнөт го деп эркелеп балдарымды сагындым дей салып балеге калган. Угаары менен байыш кызаңдап, качанкыга чейин өткөн жашооңду эстеп ыйлай бересиң? Болбодубу эми? Алар жок, болду. Сенин оюңда да жүрөгүңдө да бир гана мен болушум керек. Биз өзүбүз үчүн качан жашайбыз? Же эмне? Сенин эски жараатың менен күрөшүп жүрүп өтөбүзбү? Деп чыр салган. Ошондон бери карлыгач байышка көз жашын көргөзбөс болгон. Азыр да анын келер убагы болуп калган үчүн жан талашып, ыйлаганын билдирбөөгө аракет кылып жатканы. Көп узабай, делбирим деп кыңылдап ырдап байыш кирип келди. Бул учурда карлыгач тамак жасап колу бошобой жаткандай түр көрсөтүп, адаттагыдай чыгып тосуп алган жок. Жытын буркуратып эмне жасап жатасың? Байыш ашканага баш бакты. Эт ала келгем, куурдак жасап жатам. Карлыгач казанды караган абалында сүйлөдү. Ашыкча азык түлүк алба, жакында кетебиз. Москвадагы тааныш балдар менен сүйлөштүм, Батир менен жумуш даярдай беришет. Эй, сен эмне ыйлагансыңбы? Жок, эмнеге ыйламак элем? Пияздын ачуусуна көзүм ачышып кетти. Ачуусун сураба, деп карлыгач казанды аралаштырмыш болуп калды. Ошондой эле болсо болду. Тимур, мен турмушка чыгып жатканымды апама, тайкемдерге айтышым керек, деди Айсара дасторконго отурган кезде. Апаң дайыма Орусияда болот экен, азырынча айтпай эле койсок кантет? Мага үйлөнөрүңдөн күмөнүң барбы? Мурчуюп таарына түштү кыз. Жок, Айсара, кайдагын айтпачы. Алар каршы болушсачы, алар сени мага бербей коюшсачы, мен ошондон коркуп жатам. Коркпо, аларга мен өзүм түшүндүрөм. Бул менин тандоом. Кимге турмушка чыкпайын, менин жашоомду алар жашабайт да. Кандай тандоо кылбайын өзүм чечем. Билбейбиз десе, бербейбиз десе эле унчукпай баш ийип, болуптур бербесиңер деп отуруп калмак белек. Же сен ошентсе эле баш тартып бересиңби? Баш тартпайм дечи, эми жапжаш кызын 40тан өткөн кишиге кимдин бергиси келсин? Өзүң деле билесиң го, баары чалкасынан кетишсе керек. Баары чалкасынан кетет деп жашырынып жүрө бермек белек. Мен дагы баарын ачыктап, корунбай ээн эркин жашагым келет. Эмне дешсе дагы сен менин жанымда бол, менин артымда тур. Өзүң теңдүү бала калбай калыптырбы, карыган немен эмне кыласың деп бир-эки айтып тынышаар. Негизгиси мен бактылуу болсом болбодубу, деди Айсара чечкиндүү. Туура айтасың, анда эртерээк айт. Башында өзүнүн тандоосунан күмөн санап, кээде өзүн Тимурга кыйбай кетчү. Ар нерсени ойлонуп, Тимурдун капканына түшүп калганына кейичү. Тимурдун дайыма көзүнөн алыстатпай кайтара бергенин жактырчу эмес. Өзүн капастагыдай сезип кыйнала берчү. Бирок өткөнгө өрттөн кийин Тимурдун көз албай көзөмөлдөп, кайтартканы туура эле экен деп ойлонуп калды. Тимурдун эч өзгөрүлбөй көзүнүн кареги менен тең айланып жанында жүргөнү, камкордугу Айсаранын да жүрөгүн акырындык менен биротоло өзүнө имерип бара жатты. Убакыттын өтүшү менен кыз да камкордукка аябай көндү. Кимдир бирөөгө ушунчалык керек экенин, кандай учур болбосун жанында ар дайым боло турган бир адам бар экенин сезүү өзүнчө бир керемет экенин Айсара жан дили менен сезди. Өмүрүмдө сүйүү, камкордукту сезбеген бойдон өтсөм эмне болот эле, деп өзүнчө ойлонуп Тимурду жолуктурганына Кудайга шүгүр келтирчү болду. Баштагыдан кыйла акыл токтотуп калды кыз. Тимур жумушка узап кетери менен кыз апасына телефон чалды. «Ий кызым, элдин баары билип бүткөндөн кийин мага айтайын дедиңби?» Апасы таарыныч билгизе сүйлөдү. «Эми сизге эртең менен чалайын дедим, баары эле кубанычын алгач Инстаграмга бөлүшүп жатпайбы? Ага эмне таарынасыз? Ооба, турмушка чыкканы жатам. Абдан сонун киши». «Киши дейсиңби? Эмне болгон киши экен ал? Ал сизден 10 чакты эле жаш кичүү. Эмне дейт ботом? Карыган кишиден башка эч ким калбай калыптырбы?
Кеч боло электе токтот, эч ким укпасын мунуңду. Апа, эч ак эле кеч болгон. Мен ал кишини сүйөм, артка жол жок. Эмне бай бекен? Ушинтип сурап жиберди энеси. Байлыгын сурайсыз да, байлыгы маанилүүбү сизге? Мен ал кишиден силерден таппаган сүйүү, мээрим, камкордукту таптым. Силер мени ар кимге түрткүнчүк кылып таштап кеткениңер болбосо, башка эмне кылдыңар? Акча тыйындан өксүк кылган жокмун го кызым. Дайыма ушинтип айта бергениңди токтотчу. Кеп акчада эмес да, апа. Көкүрөктөгү боштукту акчаңыз толтурбайт экен. Аңгыраган бойдон бош калат экен. Мен силерден эч нерсе сурабайм. Чын дилден батаңарды берип койгула. Эл эмне дейт кызым? Туугандар укса, тиги кызын өзү менен тең кишиге күйөөгө бериптир дебейби? Аларыңыз сүйлөй берет. Бир-эки айтып токтойт. Сиз Москвадасыз, укпайсыз андай сөздөрдү деле. Айтышса ичара сүйлөшөр. Алыста жүргөн сизге ал сөз кандай кыйынчылык жаратмак эле? Силер каршы болгон күндө дагы мен тандоомдон баш тартпайм. Болуптур кызым, мен Тайкең менен сүйлөшөйүн. Апа, той топур, узатуу, калың салың деген нерселердин кереги жок. Биз чакан эле белгилейбиз да саякаттаганы кетебиз. Эмне тигиниң ошентип айт деп үйрөттүбү? Калың бербей сени бекер алгысы келет бекен? Апа, эмне деп жатасыз? Ал калың берүүдөн качпайт. Бирок мен андай ызы-чууну каалабай элемин. Сизге саякаттоого жолдомо алып беребиз. Ошол сизге ыраазычылыгыбыз болот. Тайкемдерге да айтыңыз, калың алабыз деп күбүлдөп алышпасын. Болду апа, сүйлөштүк. Айсара айтчусун айтып апасы менен коштошту. Мараттын апасынын 2 күндөн бери табы жок. Күйпөлөктө оокатын кылып, неберелерине тамак жасап берүү менен алек болгон кемпир 2 күндөн бери өз жаны менен алек. Апа, ооруканага алып барайынчы. Үйдө жатып кантип эле айыгып кетет элеңиз? Ой балам, бул эмне биринчи жолу болуп жаткан оору дейсиңби? Бул дайыма эле болуп турат. Болгону селин келгенден бери биринчи жолу кармап жатат. Андан көрө тетиги көк чайдан демдеп кел. Эртең эле туруп кетем, коркпо. Ушинтип жатканыңызга 2 күн болуп кетти, апа, кантип коркпоюн? Анан андан көрө балдарга тамак жасап берчи. Алтындарымдын курсагы ачты го. Ушуларды жакшы кара, эч кимге кор кылба. Бирөөнүн эшигин сагаалатпа. Кемпир жаны кейип турса да неберелерин ойлоп жатты. Апа, эмне деп эле жатасыз? Марат апасын кучактап жиберди. Ага апасы өлөр алдындагы керезин айтып жаткандай туюлуп кетти. Коркпо уулум, мындай алсыроонун далайы баштан өткөн. Эртең эле туруп кетем. Карылык дегениң ушул экен. Дайыма жүгүрүп жүрө албайсың. Бир күнү бутуң ооруп, бир күнү кан басымың көтөрүлүп башың ооруйт. Коркпо, айланып кетейин, деп алайган уулум башын өзүнө тартып төбөсүнөн өөп койду. Марат эшикке чыгып ойлонуп отуруп калды. Артына кылчайып караса, апасын деги эле аял затын кадырлап, ырыстуу сый көрсөтпөптүр. Кичинесинен эрке өсүп, кийинде эле өз билгенин кылып, апасынын маңдайын жарылта сүйүнтө албаганына кейиди. Апасынын ушундай кейиген абалда дүйнөдөн өтүп кетишин ойлоп коркуп кетти. Тура калып шашыла басып дарбазадан чыгып кетти да, бир заматта досунун унаасын айдатып келип калды. Апасынын айтканын укпай, анын ой боюна койбой көтөрүп унаага салып, райондо ооруканага алып жөнөдү. Апасын текшертип, дары-дармегин алып келди. Жүрөгү ылдыйлай түштү. Марат ушул күндөн тартып апасын капа кылбоого аябай далалат кыла баштады. Мурдагыдай бейжай бир жака кетип калуу, курулай санаага батыруу деген нерсе токтоду. Үйүн, короо жайын тазалап, колунан келген тамагын жасай коет. Бүгүн таң эрте туруп самоор жакты. Ой, самоор жагылып калганбы? Сени жакшы бала кылыш үчүн мурда эле ооруп койсом болмок экен, деп үйдөн чыгып келе жаткан кемпир кубанып уулун тамашалап калды. Кээде жашоодогу болгон жагдайлар адамды жакшы жака багыттап коет деген чын го. Аялы кеткени ары бери урунуп, согулуп жатып, Маратка дагы акыл кирди көрүнөт. Кадимкидей өзгөрдү. Кудайдын кудурети. Ушунун баары болуш үчүн ушинтип аялы кетип, 2 бала менен бой калыш керек беле? Кудайым мага дем күч бер. Ушуларга караан болуп жүрө турайын. Кемпир уулдары келгенче ашканада ушуларды ойлоп отурду. Чай ичип бүтүшкөн соң колуна таттууларды көтөрүп Карылгач менен сүйлөшкөн Мараттын жеңеси кирип келди. Ой, кандайсыңар? Жакшы турасыңарбы? Апамды сыркоолоптур деп угуп сарсанаа болуп келдим. Эмне болдуңуз, апа? Жакшыбы баары? Рахмат айланайын, жакшы болуп калдым. Карыганда ар кайсы оору козголо берет экен.
Карлыкка моюн сунбаңыз. Баарыбыз сиздин күчтүүлүгүңүзгө баа берип суктанабыз го. Бир аз чай ичип отурган аял бакчада ойноп жаткан балдарга барып таттууларын берип, жандарында отуруп аларды бир аз сөзгө тартты. Түш женде Карлыгаштын телефонуна айылдагы жеңесинен кат келип түштү. Аял зат эмеспи. Карлыгашты аяган го. Балдарын ойноп жүргөн жеринен сүрөткө тартып жөнөтүптүр. Карлыгач көрө салып телефонун ката калды. Кимдир бирөө колунан телефонун алып койчудай коркуп кетти. Балдарын катуу сагыныптыр. Көзүндөгү жашын араң тыйып турду. Байыштын жок экенин билсе дагы телефонун алып кафенин ажатканасын көздөй басты. Каалганы бекитип сүрөттөрдү көрө баштады. Улам жылдырып сүрөттөрдү көргөн сайын көзүнөн жаш шолоктоп ага берди. Балдарынын бою өсүп чоңоюп калгандай туюлду. Божурашып сүйлөп жаткан балдарын көрүп ичи эзилип кетти. Ушул учурда балдарын таштап кеткенине өкүнүп кетти. Ушуга кантип дитим барды деп кылганына таң кала түштү. Бирок байыштан басып кетүү деген эч качан оюна келбейт. Аны жоготуу тууралуу ойлогондо дүйнөсү астын үстүн болуп кетет. Балдар ишенимдүү колдо. Атасы менен чоң апасы менден жакшы карашат. Эч кимге кор кылышпайт деп өзүн жооткотуп алды да көзүнүн жашын тазалап жумуш ордуна барды. Таң эрте Айсаранын апасы телефон чалды. Кызым, тайкең болбой жатат, узатуу кылат окшойбуз. Жалгыз кызыңды жөн салды күйөөгө берип коесуңбу? Калыңсыз кыз болсо да каадасыз кыз болбойт деп жатышат. Бир чети анын чындыгы бар. Апа, мен айттым эле го андай ызы чуунун кереги жок деп. Эми кызым ушунча жыл ошолордун колунда чоңойдуң. Эрезеге жетип алып аларды киши катары көрбөй койгон дагы болбойт. Мен Кыргызстанга барайын, тез аранын ичинде кыз узатуу тоюңду уюштура коебуз. Уф, баары бир ызы чуу болуп турат экенсиңер да. Колдон колго түрткүнчүк кылып чоңойткон тайкелери Айсаранын бай кишиге турмушка чыгып жатканын угуп кызга ээлик кыла башташты. Каадасыз кеткени болбойт, эртең күйөөсү деле эмне дейт? Салт санаа менен узатабыз. Жолдошунун алдында деле жүзү жарык болот деп Айсаранын эртеңкисине күйүп жаткандай түр көрсөтүштү. Айсаранын улуу кишиге турмушка чыгып жатканына энеси эле бир аз бушайман болбосо, тайкелери ал тууралуу ойлонгон деле жок. Сенин эмне 10 кызың бар беле? Жалгыз кызыңдан калың ал, эне сүтүн ал, сый-урматын көр. Саякатка жолдомо деп сенден арзан кутулган жаткан турбайбы? Аны мындай деле алып бере беришсин, деп байке жеңелери Айсаранын апасын бат эле сөзгө келтирип коюшту. Мейли эми, эптеп бир күн чыдап койсом өтүп кетер деп Айсара канча каршы болбосун, акыры алардын айтканына көндү. Бир чети баарынын алдында жүзүн ачкысы келди. Жамынып жашырынбай турмушка чыкканын ачыктагысы келди. Кечинде үйгө келген Тимурга апасынын айткандарын айтты эле ал чалкасынан кетти. Койчу, ушул жашымда жаш баладай болуп жүрөт белек, кайдан чыкты мунун баары? Мен деле каалаган эмесмин, апам тайкемдер ошентип жетишти. Салт санаа менен узатпаса болбойт экен. Эптеп бир күн чыдап коелу эми, деген кыз Тимурга эркелей карады. Тимурдун көнбөскө жок деп басып кетүүгө айласы барбы? Айсара менен түтүн булатып бир үй бүлө болуп жашоо, балалуу болуу анын азыркы эң негизги кыял максат эмеспи? Болуптур. Сен жанымда болсоң мен отко да, сууга да түшүүгө даярмын. Салт санаа жөрөлгөлөрүнө чыдарбыз, деп кызды кучактап маңдайынан өп койду. Анан калың дегендер да болот окшойт деп кыз ыңгайсыздана сүйлөдү. Калыңдан коркпочу, сага калыңды рахаттануу менен эле берем. Сен үчүн корогон акча саналбайт. Бул менин бакыт үчүн коротконум. Сен күл, сен кубан, сен жырга. Болгону менин жанымда бол, ошол мага жетет. Тимур бул сөздөрдү кубануу, ырахаттануу менен айтып жатты. Баары бат эле болду. Тимур менен Айсаранын чоң маселе көрүп жаткан кыз узатуу тою да өттү. Улуу кишиге тийип жатыптыр деп ичара күбүр-шыбыр болушканы менен жүздөрүнө жадырап күлүп эле узатып жиберишти. Айрымдары Тимурдан балдарына жумушта сурап жиберүүгө үлгүрүштү. Муну улай эле Тимур досторунун арасында үйлөнүп жатканын белгилемей болду. Айсаранын үлпөт көйнөгүн кийүү кыялында орундатууну эп көрдү. Ачык асман алдында, табият койнунда уюшулушуптур. 10 чакты гана жакын санаалаш достору келди. Аяштары билдирбегенге аракет кылганы менен үй бүлөнү бузду деп кызды жактырбай карап жатышты. Кече ортолоп калганда Айсара жок болуп кетти. Достору менен сүйлөшүп турган Тимурдун жанына бир жардамчы жигити чуркап келди. Нурзат жеңенин машинасы турат, өзүң көрдүңүзбү?
Эмне тезинен эки жакты карагыла Айсара гана. Тимур шашыла басып эки жактан Айсараны карап таппай калды. Баары ызы чуу түшүп Айсараны издей башташты.